Улан балдардын ден соолугун чыңдоочу борбору капиталды оңдоодон кийин ачылды. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Жерлик 24 гектарды түзгөн Улан ден соолукту чыңдоочу мекемеси жалпысынан 220 орунга ылайыкташылган. Бул жерде жалпысынан 3 кабаттуу жатаканасы оңдолуп, мындан тышкары спорттук аянттар, баскетбол, волейбол жана балдар оюн аянтчалары дагы жаңыдан курулду. Мындан тышкары саркынды суу системасы толук жаңыланып, 2 суу кампасы дагы оңдоодон өттү. Мындан тышкары тегерек четти толугу менен көрктөндүрүлдү. Мамлекет башчысы алгач жаңыланган жатакананы, ашкананы жана курулган коттедждерди кыдырып көрүп чыкты. Улан буга чейин жайкы лагерь катары иштеп келсе, мындан ары жылдын 4 мезгили балдарды кабыл алат. Мында өлкөнүн булуң бурчунан келген келечек ээлери эс алып, саламаттыгын чыңдай алышмакчы. Ошол эле учурда спорттук мелдештерди, машыгууларды, маданий агартуу иш-чараларын өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Таалим тарбия, билим берүү менен катар балдарыбыздын ден соолугуна дагы кам көрө беришибиз келет. Ага бүгүн ачылышын жасап жаткан, пайдаланууга берип жаткан бул Улан ден соолук чыңдоо борбору айкын мисал. Дал ушул борбор далай жаштарыбыздын ден соолугун чыңдоого, акыл билимин арттырууга, шык жөндөмүн ачууга жана талантынын ташкындасына өбөлгө болсун. Мекеме буга чейин профсоюздар федерациясынын карамагында болгон, курулгандан бери бир дагы жолу оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн эмес. Мындан улам 3 жыл мурун президенттин санаторий курортторду мамлекеттин карамагына алуу чечиминин негизинде мекеме былтыр президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөрүп, реконструкциялоо иштери башталган болчу. Оңдоп түзөөгө жалпысынан 450 миллион сомдон ашык каражат жумшалды. Анын натыйжасында заман талабына жооп берген комплекске айланды. Бүгүнкү күндө президенттин демилгеси менен өлкөдөгү каралбай калган санаториялык курорттук ден соолукту чыңдоочу жана туристтик объектилерди модернизациялоо иштери активдүү жүрүүдө. Менчиктештирилип кеткен имараттар менен жер тилкелерин кайтарып алуунун үстүндө соттук иштер жүрүп жатат. Мындай жайларыбыздын бийик максаттарын, башкы багыттарын ишке ашыруу боюнча комплекстүү чара көрүү максатында иш башкармалыкка караштуу санариптик курорттук ден соолукту чыңдоочу жана туристтик объектилердин ишин башкаруу боюнча дирекция түздүк элек. Бул дирекция Көгүлтүр ысык көл, Жалал Абад, Жети Өгүз, Ысык Ата жана ушул Улан балдар ден соолугун чыңдоо борбору сыяктуу объектилерди өткөрүп алып, четинен толугу менен оңдоп түздөп, элибизге кызмат кылуусуна берип жатат. Андан соң мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коомунун 10 жылдык мааракеси Садыр Жапаровдун катышуусунда белгиленди. Айтканда аз угулганы менен бул убакыт аралыгында мекеме бир топ кыргызстандыктарды үйлүү кылууга жетишти. Тагыраагы 2015-2020 жылдар аралыгында жеткиликтүү турак жай жана Менин үйүм 2021-2026 программасынын алкагында дээрлик 14 миңге чукул жаран турак жайлуу болушту. Азыр биздин алдыбызда чоң пландар менен чоң милдеттер турат. Жогоруда аталган программанын алкагында каржылоо механизмдерин кеңейтүүбүз, үлүштүк курулушту мындан ары өнүктүрүүбүз зарыл. Ал эми көп балалуу үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, жаш адистерге социалдык ипотеканы жылдык 4% менен жана баштамкы төлөмсүз берүүгө жетишели деп жатабыз. Мындай жеңилдик мамлекеттик кызматкерлер менен социалдык тармактагы кызматкерлерге дагы каралат. 10 жыл ичинде мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталы 87 миллиард сомго өсүп, мамлекеттик турак жай программасынын алкагында учурда 100 миңге жакын жаран кезекте турат. Жарандардын турак жай маселесин чечүү үчүн өлкөнүн аймактарында 70 миңден ашык батир курулуп жатат. Дүйшөн Шаршенбеков, Беримбек Жусупбек уулу, Бекзат Машрапов, ЛТР Ысык Көл облусу.